Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Кийинки суроо кезектеги бул эми өтө оор суроолордун бири экен. Менде жанды көп жылдан бери кыйнаган нерсе бар эле. Менин жашым 23-тө, эркек баламын, студентмин. Үй бүлөдө ушундай абал билем, эч бир үй бүлө идеалдуу эмес, эч бир ата эне идеалдуу эмес. Менин атам өтө эле майдачыл киши, өтө прям ар майдан нерсени айтып жемелегенди жакшы көрөт. Туугандары да көбү ошондой, апам туугандары жакшы, көңүлү ток. Атам да сыйлап унчукпай, атам да сыйлап унчукпай коеюн дейсиң, бирок ушундай жемелей жерге кирип кетчүдөй болосуң, бир чаап салгың эле келет, бирок бооруң ооруйт. Ушунча да адам мээримсиз болобу деп таң калам. Жаш кезибизден ошондой. Апама эле өтө боорум ооруйт. Морально тирүүлөй жейт. Ачыгын айтканда. Деген суроо. Мен кандай мамиле кылышым керек? Пайдасынан зыяны көп тийип атат. Ал кишинин бир туугандарыма да зыян тийип атат. Жана эң орчундусу апама зыяны тийип жатат дейт да. Бул өтө оор суроо. Эним 23 жаш, эми өтө эле жаш. Бирок бизде кыргыздарда тилекке каршы көп үй бүлөдө ушундай абал. Мен кээде айтып келгенде мен айтам, биздин коом патриархалдуу коом. Биздин коом негизи жалпысынан эркектерге жазалган, эркектерге ылайыкталган, эркектерге оңоюраак кылган коом да. Анан бирок көп учурда ошондуктан баягы аял киши ылдыйраак, пасыраак дегенге биз баарыбыз көнүп, менталитетибиз дагы ошондой болуп чоңоюп калганбыз да. Бирок негизи бизде азыр коомубуз дүйнө жүзүндө башкача болуп кеткенин, патриархалдык, өнүккөн өлкөдө патриархалдык деген түшүнүк жок. Өнүккөн өлкөдө бардыгы тең укуктуу, өнүккөн өлкөдө керек болсо аял киши эркектен дагы бир аз өйдөрөөк болуп даңазланышы керек, себептен да аял киши биринчи кезекте бул эне дегенди тилекке каршы көбүбүз түшүнө бербейбиз, кабыл ала бербейбиз. Мен дагы ар кандай оор үй бүлөлүк учурларда чоңойгом. Бул жерде дагы ушул киним айтып атат, сиздин интервьюңузда дагы ар кандай ойлорду айттыңыз деп. Тилекке каршы ошондой. Эми мен айтып келгенде, мен дайыма дагы ар кайсы жерден айтып келем. Ошондуктан эмне үчүн жаш бала билим алып, уядан учуп кетип, өзү ата энеден өзүнчө жашаш керек дегеним да ошондо. Көп учурда мен эркек үчүн эле өзүнчө кыйыныраакмын деп ойлоп келебиз. Көп учурда эркек ошол үй бүлөдө жалгыз акча табуучу болуп келип, анан мен акча таап атпаймынбы деп урунуп жулкунуп келебиз тилекке каршы. Көп учурда мен кыла албай калган нерселерим, каталарымдын баары ушу тегеректен деп биз ошону башкадан издейбиз. Эми мен эмне деп кеңеш бермек элем? Атаңыз канча жашта экенин билбейм, бирок канча жашта болбосун, бул улуу жашта да ал кишини оңдой албайсыз, мисалы сиз. Ошондуктан мен бир эле нерсе айтам, сиз өзүңүз өнүккөнгө аракет кылышыңыз керек. Өзүңүз билим алып, жан талашып иштеп, ошол ата энеңизден өзүнчө жашаганга аракет кылышыңыз керек. Эгерде ошол жерде жашаган кыйын болуп атса, бирок айрым учурда бул жерде көп нерсени жазбаптырсыз, бирок ошо баккан мен кантип таштап кетем десеңиз, жаныңызга керек болсо жакшы иштеп, зыңкытып туруп, жаныңызга там салып туруп, ата энеңизди өзүнчө бөлүп туруп, өзүңүз жанына үй салып алып кара бериңиз. Ошондой жолдору көп да. Жолдору аябай көп. Атаңыз менен кагышпаган, атаңыз менен айтышпаган, жанагы мушташка чейин жакындабаган жолдорду издеп качканга аракет кылышыңыз керек да. Качканга аракет кылышыңыз керек. Себептен да сиз мына атамды чаап ийгим келет, энеме боорум ооруйт деп айтасыз. Бул энеңиз сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, ошол атаңызды тандап алды. Тандап алып, ошол атаңыз менен
жашайм дегенди тандап алып ошол шек менен жүрөт. Азыр апаңызга дагы көп киши, көп кыргыз аялы күйөөсү былчылдатып күнүгө сабаса дагы кетпейт да. Себеп дегенде могул жерде мээсинде куюлуп калган, мен каяка барам эми, мен кайсы талаага барам, мени кайсы жерде кабыл алат, эл эмне деп шерменде айтат, андан көрө мен ушу силер үчүн чыдап жүрө берейинчи деген позицияны карманып алып жүрө берет. Ошондуктан ал апаңызга дагы эчтеке кыла албайсыз. Бирок атаңыз менен мушташып кереги жок, айтышып кереги жок, чабышып кереги жок. Сиз 23 экенсиз, ошондуктан сиз өзүнчө көз карандысыз болуп өнүгүп кеткенге аракет кылышыңыз керек. Ал эми өнүгүп көз карандысыз болуп кетүүнүн жолу бир эле, бир 2-3 эле нерсе. Бул жалкоо болбошуңуз керек, бул аракет кылып билим алышыңыз керек, бул көзүңөрдү жумуп алып тырмышып жер тырмап аракет кылып бакча таап өз алдынча болуп кетиш керек. Бир эле жол ошол. Башка мисалы ушу сиз айткандан мен башка тилекке каршы мындай кеңеш бере албайм. Аны оңдойм, азыр мындай аракет кылам, башкаларга көрсөтөм деген бул болбогон нерсе тилекке каршы.